Дарак жашыл, жер жашыл, гүлдөр жайнап ачылган, байкап көрсөм баарына жаз боёгу чачылган. Жаратылыш көркөмү жазда башка артыптыр. Мекенимди сулуулап, мезгил сүрөт тартыптыр. Саламатсыңар балдар, азыр алфавит сабагы. Бүгүнкү алфавит сабагынан өтө турган темабыз болуп калды жазгыбак. Сабагыбыздын максаты болуп калды жазгыбак деген ырдын мазмунун түшүнүп, автор менен таанышасыңар, кабыл алууңар, көңүл буруңар, ой жүгүртүүңөр өнүгөт, камкордуулукка, эмгекке тарбияланасыңар. Сабакты баштаардан мурун мен силерге мындай суроо менен кайрылайын. Балдар, азыр кайсыл мезгил? Жаз мезгили. Азаматсыңар. Кийинки суроо. Жаз айы кайсылар? Март, апрель, май. Азаматсыңар. Кийинки. Жаздын алды менен кайсы келин канаттуулар учуп келишет? Мынакей экранда көрүп атабыз. Бүкүк, булбул, чабалекей, торгой, келин канаттуулар учуп келишет. Жазында алгач кар алдынан байчекей гүлү гүлдөп чыгат. Ар кандай гүлдөр жайнап, көз жоосун алып, гүлдөп өсөт. Айылына чөйрө жап-жашыл болуп, бак дарактар гүлдөйт. Эми мен силерге Байдылда Сарнабаевдин болуп калды жазгыбак деген ырын көркөм окуп берейин. Көңүл коюп уккула. Кыш кеткенде жаз чыгат. Жаз алдында ким турат? Байчечекей биринчи баш чыгарып кымпыят. Кыш келгенде жаз чыгат. Жазды тосуп ким турат? Калың кара чыйырчык учуп келет чуркурап. Акын Байдылда Сорногоев 1932 жылы Таластын Кара Ой деген айылында жарык дүйнөгө келген. 2004 жылы каза болгон. Эми силерге мындай тапшырма. Жаз деген сөздө канча тамга канча тыбыш бар? 3 тамга 3 тыбыш. Азаматсыңар. Кийинки суроо. Байчекей деген сөздү буунга бөлгүлө. Бай, чечекей. 4 муун бар. Азаматсыңар. Кийинкибиз тез менен таанышпыз. Биринчи. Болуп калды жазгыбак деген ырдын автор ким экен? А. Байдылда Сорногоев. Б. Алкул Осмонов. Экинчиси. Жаз айын белгиле. Сентябрь, декабрь, март. Туура жоон белгилейбиз. Үйгө тапшырма. Ырды жаттап келебиз.